Да. Да, биз азыр талдоо чебери 7-чи VIP потогунун катышуучусу Мадина айым Телеграмдан чыгууга туура келди. Келиңиз Мадина айым, өзүңүздүн ийгиликтериңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Кантип келип калдыңыз? Точка Аңызды айтыңыз, точка Быңызды айтыңыз жана мындан аркы бул куралды кантип пайдаланмаксыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен атым Мадина. 4 баланын энесимин, жашым 46-да, сүйүктүү жармын. Анан мен ошо жашоодо абдан оор турмуш, мындай бир катуу сыноолордун үстүндө жүрүп, ушундайлык изденип жүргөн болчумун. Эл катары эле башка дагы жактан да окуп, билим алып дегендей. Анан өзүн изденүүчүлөрдүн катарында болчумун. Ошончо деле дагы деле өзүмдү таппай жүрөм. Анан ошо бир Кудайга үнүм жеткен күнү Ызаткан айымдын жашоо өзүгү 9 Потогуна. Ошондон окудум бир күн. Даже 15 күн окугандан кийин эле ретрит болду. Ретрит болду эле? Нет, тренинг, Жандуу жолугушуу. Да, жандуу жолугушуу болгон. Жандуу жолугушуу болду. Жандуу жолугушууга бардым, мен өзүм Таластанмын. Анан ушул жактан чыгып атканда эле жана сиз айтып атпайсызбы, ниет кылыңыздар депчи, бирок чындап ушул ниет абдан катуу иштейт экен. Ушул жактан чыгып баратканда эле ушундай ниет менен баргам. Ызаткан айымдын өзүнөн бир разбор алайын деп. Ошол жерде 2 адамга разбор болду. Анткени разбор ушунчалык 1-2 сааттан убакыт алгандыктан. Ошонун экинчиси мен аябай бактылуу айым болуп мен болуп калдым. Ошол жерден мен абдан ушунчалык өмүр бою көтөрүп жүргөн, ошо мындай айтканда бир 18-те 20-да турмушка чыгып турсам, 26 жаш деп эле айт, 26 жылдан бери көтөрүп жүргөн оор жүктү Ызаткан айым менде 5 сааттын ичинде эле чечип, вообще ошол оор жүктөрдүн баарын алып келип деп айтсам болот. Мен эртеси күнү ретритке болду катышам дедим, ретритке катыштым. Ретриттен дагы ушундай. Кстати, мен ошо сизден разбор алган күнү эле эртеси күнү ретритке барган айымдар да сразу айтышпады, сен вообще бетиң сразу башкача болуп калды депчи. Анан кийин ретритке бардым. Ретриттен мен аябай сонун разбор алдым. Жана Ызаткан айым айтып аткандай, сиз айтып аткандай жанагындай телесный бүт ушундай денеге бизде катылып калган, биз билбеген ушундай бир блоктор бар экен. Мен ошо сиздин сабагыңыздан мен эме деп койдум да, өзүм айтам да, биз жашоонун закондорун билбейт экенбиз депчи. Көрсө жашоодо закондор толтура турбайбы, табышмак, эл билбеген, биз билбеген аябай ушундай табышмактуу ушундай нерселер катылып турат экен. Анан мен ошол ретриттен ушундай эме алдым, вообще бүт денем дагы, өзүм дагы тазаланып чыктым. Эртең менен чыксам деле ар бир мен ушул күнгө чейин билбептирмин, жашоо ушундай жарык экенинчи. Өмүр бою эле проблеманы ойлоп эле күн тийип атса деле күндү деле көрбөй жүрүптүрмүн көрсөчү. Анан ошондон баштап менде өзгөрүүлөр болуп баштады. Эң биринчи бактылуу эне болуп баштадым. Себеби багы баарыбыздын башыбызда турмуш бар да, ошонун баарын билбейбиз, программа, бул нерсенин баары программа экен. Анан ошо бактылуу эне болуп баштадым, жашоого жарык карай баштадым. Болбосо мен жашоодон уже бүтүмдү үзүп, болду кечке эле мен деле ушундай боло береби деген аябай сынып баштагам. Ызаткан айым мен сынып бараткан, уже кулайын деп бараткан көпүрөмдү кайра тургузуп берди жашоого деген сонун үмүттөрдү жандырды. Кудай буйруса мен ошондо ретритке дагы ошондо ушул азыркы эмеде желание күчтүү болсо эле болду экен да. Ички жан дүйнөмөн каалоо болсо, ал акча өзү эле келет экен. Мен ошону точно билдим да, потому что ошол жерден давай бирөөнүн бүгүн акыт, бүгүн бүттү. Азыр мен бирөөдөн табам деп бирөө 5000 алдым, болду. Таласка келдим, өзү эле акчалар табылып баштады. Не то что табылмак тургай, мен үчүн чуркап баштады го мен. Мен биякта мен үчүн чуркап акча таап беришти. Чыпчын ушундай болду да мендечи. Ошо жан дүйнө тазаланып, блоктордон арылып баштаганда жашоо жеңил болуп баштайт экен, ошону билдим. Бул сабакта бизге айымдарга абдан керектүү нерсе экен, керектүү билим экен.
себеби биз баягы бир көтөрүлүп келатып эле тупикке тыгылып калабыз да. Анан эмнеге эле мен деген суроо көп боло берет да. Эмнеге эле мен керек болсо Кудай таалама деле кээде претензиялар болуп кеткен менин учурумдачы. Ошо кыйналган. И мен азыр ушул билимди алганыма мен ушунчалык өзүмө ушундай ыраазымын да, то что мен адашпай ушул билимге келгенимечи. Мен сизге абдан ыраазымын. Эки дүйнө ыраазычылыгымды билдирем, что сиз ушундай бизге окшогон мындай жашоодон жолун таппай адашып кыйналып жүргөн айымдарга ушул билимди Кыргызстанга алып келип, ушундай бизге жол көрсөтүп, ушунчалык ушундай Кыргызстандын айымдарын жакшы жашоого ушундай жол көрсөтүп атканыңызгачы мен сизге ыраазычылыгым негизи чексиз. Жакшы күндөр, жакшы мындай өзүм инсайттарды алдым. Анан азыр бирөөсүн эстесем, бирөөсүн эстебей деле калып атам. Анан азыркы учурда мен ошо минус менен келгем. Минус 2 миллион деле айтсам болот. Анан чекесинен уже кутулуп баштап атабыз. Кудай буйруса, анын баары бир күндө болуп кетпейт да. Кудай чекесин. Даже мен азыр мындай айтканда, азыр көрсөтүп деле деметип койсом болот үйүмө. Даже массажный салон ачтым. Да, көрсөтүңүз. Анча мынча эме кылбайсыздар так. Да. Таластан, таластасыз, Ооба, Таласта. Ага. Мен вообще жок болчу да менде заткан айым. Мен билесиз го, мен вообще 2000 сом менен эле баргам Таласкачы, Бишкеккечи, жол киреге. Да. Обратно. Азыр мен бул жерде мага аябай ушундай сонун удобство, бул жерде круглосуточно өзүм ачып алып, сабактарды кылам, разборлорду жасайм ушул жактанчы, и күндүз массаж кылам. В общем, меники прям даже 200 деп деле айтсам болот, аябай сонун мага жол ачылды, сиздин жардамыңыз менен. Шүгүр. Ага. Анан эми Кудай буйруса жана калгандардын баарын плюска айлантам деген сонун ниеттемин. Ошо мендеги минус жол киреге 2000 сом таап барган адам уже мен салонду ачып алдым, Кудай буйруса. Да, еще сиздики деген бул результаттарыңыз, Мадина айым, 2 айдын ичиндеги результаттар да. Ал эми да, сиз бул алган куралды деген сиз өмүр бою пайдаланасыз да. Ой, сиздеги куралдар это вообще сөз жок. Туура, да. Ушунчалык мен сиз берген куралдарды ар бирин аткарган сайын ушунчалык ушундай сонун билим бар экенине мен ушунчалык ушу билимге жолугуп калганыма ушунчалык өзүмө Кудайыма ыраазымын да, ушуну мага сизге жолуктуруп койгондачы меничи. Да. Аябай сонун билим. Ушул жерде отургандарга айтып кетсем болобу кичине? Да, конечно. Билим алыңызда, биз баягы мен деле мындай эң эле жөнөкөй даже айтып атпайм, аябай кыйналып жолумду таппай жүргөн айым болчумун. Азыр деле ошондойм, бирок мен азыр жол таап алдым да. Мен азыр жакшы жашоого жол таап алдым. Ошо эң сонун билим бул өмүр бою өзүбүз менен турган билим экен. Элементарный кичинекей жерден эле мен отура калып эле что-то не так болду, отура калып эле өзүм диагностика жасап, эмнечи мындай болуп атасың, эмнени көрсөтүп атат деп мен уже билем да, что это программа экенинчи. Да, жашоого нааразы болгонду, негативке энергияңызды кетиргениңизди токтоттуңуз да эң башкысы, туурабы? Ооба. Мен азыр андай эмени каалабай да калдым, ойлонгум да келбейт, ойлобой да калдым. Вообще бүт эмени баары эле программада жаткан экен да. Сонун билим экен. Бул билимди алгандарман да, албагандарман да сонун. Жашоого жол көрсөткөн эле, просто эле заткан айым жашоого эле бияка поворот деп эле жолдорду көрсөтүп койгон да, сонун. Мен өзүм жеке абдан ыраазымын сизге, ушунчалык эки дүйнө ыраазымын. Ушундай жол ачылып, сонун ийгиликтерге жетип атканымачы. Азаматсыз, Мадина айым, чындыгына мен бул сөзүмдү дайыма айтып келем. Мен кайсы бир учурда ушинтип өзүм жертва болуп ыйлап, ошол разборлорду жасап отуруп, результаттар күндө сиз айткандай менин жашоомдо өзгөрүү, жолдошум менен болгон мамилемде өзгөрүүлөр күндө болуп, балдарыма жасаган мамилемде өзгөрүү болуп отурганын карап отуруп, ушунчалык бул методика ар бир адамга керек экен, ар бир айымга айрыкча керек экен.
ушул методиканы элге жетсе деген тилек кылдым эле. Ошол тилегим мына караңыздар бүгүнкү күндө жетип отурат. Мына сиздердин азыркы сүйлөгөн сөздөрүңүздөр кайсы бир учурдагы менин оюм эле, сөзүм эле, ниетим эле болгон. Азыр уже ошонун баардыгы менин реалдуу жашоомдо болуп жатканына дагы мен ушунчалык мен да таң калам да, жана сиз айтпайсызбы, ниет кылсаң эле боло берет экен. Мен ошол нерсени кандай жол менен басып өтүп ушинтип ишке ашырам деп мен ойлогон эмесмин. Качан мен Иннага канча жолу жазганмын. Менин Кыргызстандагы айымдарга мен ушул методиканы үйрөтсөм болобу, уруксат бересиңерби, сертификат бересиңерби, мүмкүнчүлүк бересиңерби деп мен жылдар бою күтүп келгем. 2021 өзүм окусам, 22, 23, 24 былтыр мына ушул 25-жылдын гана февраль айында уруксат беришти да. Амбассадорлук аркылуу аны дагы ага дагы мен өзүнчө акча төлөйм. Ар бир студентке сабактарын доступ берген үчүн өзүнчө акча төлөйм. Туура чоң акчалар төлөнөт, бирок зато акчада эмес экен да кеп. Кеп сиздердин жашооңуздардын өзгөрүүсүндө экен да, туурабы? Мисалы сиз 150 миң төлөп келгениңиз менен сиздин жашооңуздагы өзгөрүүнү 150 миң сомго баалаганга мүмкүн эмес. Туурабы? Андан дагы чексиз акча деп эсептесек болот. Ошон үчүн эң башкысы ушул биздин жашообуздагы результаттар экен. Азаматсыз Мадина айым, сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Туура өзгөрүү жолунда каршылыктар аябай көп болот. Откат деп коет, андайлар көп болот. Канчалык сизге каршылыктар көп келген сайын ошончолук күчтүү болуңуз, билимиңизди пайдаланыңыз. Сиздин массажный салонуңуз чоң офиске айлансын. Сиздин талдоо чеберчилигиңиз дагы андан дагы күчтүү, таластагы күчтүү мастерлердин бири болуңуз. Бизден таластан айымдар дагы көп келди. Рахмат сизге. Бир эле сөз айтып болобу? Бир эле Да, айтыңыз. Мен балким бул жерде билим алабыз деп атканчы 150 миң десе аябай көп деп сезилет да. Эми конечно биз мен мисалы үчүн мага деле биринчи 150 миңди кантип табам деп ойлогом чындыгында. Бирок ниет кылсаңыз, ниет кылып анан жүрөктөн чыксачы акча өзү эле табылып калат экен чын эле. Бирок ушул билимди алгандан кийин бул 150 миң деле кичинекей акчадай сезилип калат экен. Анткени ар бир техниканы колдонуп, ар бир техниканы аткарып, ошол иш жүзүнө ашып атканда, ушуну деп ушундай жүрөгүмдөн өзүм ушундай 150 миң мындай эле сонуна мындай оңойдой эле сезилип калат экен. Сонун. Да, энелер үчүн керектүү. Биз балдарыбыз менен балдарыбызга бир сөзүбүздү айтып эле кантип сындырып коюп атабыз. Сиз сөзүңүздү дагы туура айтканды үйрөнөсүз. Балдардын келечегине дагы акча да таап жатасыз. Рахмат сизге. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Рахмат. Так, бизде дагы ким чыгам деп атты эле? Зинагүл. Айгүл айым чыгат азыр. Давайте Айгүл айым, видеоңузду күйгүзүп чыксаңыз болот. Да, саламатсызбы Айгүл айым? Бизде Айгүл айым талдоо чебери өзүм үчүн да окуган 6 потокто. Анан сексуалити курсунун 7 потогуна, 3 потогуна келип, 2 курсту окуп, 2 бөлүгүн 2 уровенде окуп, 5 сертификат алды. Сертификаттарыңыз кут болсун Айгүл айым. Азаматсыз, чындыгында көптөгөн каршылыктарды абдан көп болду, бирок ошого карабастан туруштук берип Айгүл айым эң сонун билимдерди алды. Азаматсыз, келиңиз, сөз сизде. Мен дагы бөлүшүп кетейин. Ошол негизи мен ошо психологияны 2021-жылы ковид башталган учурда окуп баштагам. Ал жерде баарыбыз үйдө туруп онлайн иштеп калабыз. Анан ошол кезде өзүмө баягы суроолорду берип, жашоомдо эмнеге мындай болуп атат деп көп суроолорду берип, анан ошол мен өзүм восточный психологиядан баштагам да. Анан ошо психологияга аябай кызыгып калып, ар кайсы курстарды караштырып, орто жерден астрологияда кирип кетебиз да. Анан ошол сиздин курсуңузга туш келип калдым да, ошол Инстаграмда. Анан окуйн деп ошо трансформация курсун 2021-жылы ошол окугам да. Анан бул курс аябай жагып калды. Анан
бир жай окуп эле анан ошол кайта минуска түшүп кеттим дагы, анан өзүмө суроо берип эле эмнеге минуска түшүп атам, анан кайта окуйм деп эле анан по возможности мындай убакыт болгон сайын, мүмкүнчүлүк болгон сайын ошо курстарды алып окуп жаттым. Бир нече потокко катыштым, ошо трансформация курсуначы. Анан жаш өзөгүн окудум, тренажер курсун алып уктум. Жашоомдо негизи окуганда бул окууну аябай каршылыктар көп болду, чынында эле. Мен азыр өзүм декретте отурам, 2 баланын энесимин. Анан окуганга аябай каршылыктар көп болду, бирок баягы өзүмдүн бул жаш кандай десем, психологияга болгон өзүмдүн кызыгуум аябай күчтүү болду да ошол. Мен дагы өсүп өнүккөндү кааладым. Анан мурда мен ошо А точканы, Б точканы айтып кеткиңиз деп атпайсызбы? Ошо А точкам жан дүйнөм тынч эмес болчу да. Мен артканы карап жашачумун, анан астыны карап жашачумун. Азыркы учурдагы абалымды сезбей жашачумун да. И постоянно мындай тревожность болот да. Беспокойство, тревожность болот. Анан азыркы учурда мен ошол өзүмдүн жан дүйнөмдөгү тынчтыкты таптым да ушул окууну окуп. Андан тышкары өзүмдү сүйгөндү, баалаганды, өзүмдүн границамды чектегенди үйрөндүм. Башка менен мамиле түзгөндү үйрөндүм. Психологияны окуп адамдар менен кандай адамдар сүйлөшкөндө дагы байкап калдым да, кайсы жеринде кандай кемчиликтер бар экен, менин проработка кылыш керек экенин, кимге жардам бериш керек экенин өзүм да ошо байкап азыр баамды түшүнүп калдым да. Анан бул экинчи уровень башталганда ошол сиз айткандай ошо адам ниет койсо эле баары болот деген, ошо бир күнүн ичинде эле ниет коюп, анан экинчи күнү чечим кабыл алып окуп калдым да. Анан эч өкүнбөй ошол. Андан сырткары да эмне деп айта кетейин, бул 2022 жылдары го дейм. Бул негизи ошол ошондо 38-39 жашта элем да. Анан мындай элжиреп ата энеме ыраазычылык айтканды деле көп себептермин да. Анан мен кыялым бар эле ошо Америкага барып келиш керек дегенчи. Ошол жакта тайкем баласы жашайт эле, айта берчү эле. Эже келип конокко келип кетпейсизби деп. Анан хорошо деп мындай иштеп жүрүп эле анан ошол айтып калдым, макул, бирок конокко барсам деп калдым да. Анан ошо 2022 жылдары ошол конференцияга барыш керек болгон. Как раз ошол жол ачып калды, виза алып калдык. Бирок визаны да оңой менен бербей атты, анан беришти да ошол. Конференцияга бир күн калганда эле беришти да ошол. Анан ошондо дагы баягы ал кезде мен баягы кош бойлуу болчумун. Анан бирок кыялым аябай эме болчу да, күчтүү болчу, Америкага барам дегенчи. Анан үйдөгүлөргө айтсам, ата энем туура эмес кабыл алды дейм. Кош бойлуу болсоң кантип барасың Америкага депчи. Бирок ушундай желаниям күчтүү эле ошол. Мага ата энемен ошол ыраазычылыгы, анан батасы эле керек болчу. Мен ошол айта бердим да, мага батаңыздарды бериңиздер, мага батаңыз эле керек депчи. Өзүм менен өзүм иштей баштадым. Анан ата энем анан аягымда ошо кой берди дейм, аман эсен барып кел деп. Анан ошентип ошо 2020 ошол бул методиканын артынан ошол Америкага да барып келдим да ошол. Разбордон кийин, Анан ошол адамдарга ар бир ситуацияга ыраазычылык менен караганды үйрөндүм да ошол. Сонун. Ар бир ситуация бул эмнени берип атат деп өзүмө баягы суроо берип, анализдегенди үйрөндүм. Ошол андан сырткары ошол азыр 2 адам алып окутуп атам. Мен дагы ошол ниет койдум ошол. Окуп билимди баягы топтой бербестен элдер менен бөлүшүп. Уже наставничество алып иштеп баштадыңыз, Сонун. Наставничество алып баштадым. Да, сонун. Анан аларды ийгиликтерге жеткизсем деген ниетим бар. Ошо көп айымдарга жардамым тийсе деген ниетим бар. Да, конечно, биз качан ийгиликтүү, билимдүү адам боло алабыз, качан гана билимибизди башкалар менен бөлүшкөндө биз ошол алып жаткан билимибизди 90% сиңире алабыз да. Элестетиңиз, алган башка, окуган башка да.
пайдаланган тоже өзүнчө. Ал эми башкалар менен бөлүшкөндө биз именно ошол алган окуган билимдерибиз кайра башынан көрүп, кайра жазып 90% результат жарата аласыз. Алган билимиңизден ошон үчүн азаматсыз. Насаачылыгыңызда дагы көптөгөн айымдар болсун. Анан эң кызыктуусу Айгүл айымдын балдары кичинекей да, именно ушул моменттен баштап балдарына көптөгөн бойлорду бербейт. Мисалы биз балдарыбыздын жашоосуна көптөгөн бойлорду берип койгонбуз, көптөгөн блокторду берип койгонбуз, тигиндей кылба, муну кылба, уруп, урушуп да. Сиз балдарыңыз кичинекей, ушул кезден баштап балдарыңызга уже туура тарбия берип, туура сүйлөгөндү берип атасыз, үйрөнүп атасыз, Азамат сонунда сизге окшогон айымдарга мен балдарым бар, балдарым майда, менин колуман келбейт деген айымдарга эмне деп айтмаксыз? Мен баягы өскүлө, өнүккүлө, эч нерсе карабагыла, аракет кылгыла деп айтмакмын. Анан ордуңардан кандай десем, ошол негизи үйдө отурган адам мындай артка кетет экен да. Үйдө мындай балдар менен отурса стресс болот экен, депрессия болот экен. Анан мага ушул сабактар мындай алдыга жылганды, мындай алдыга жылдырат да. Мисалы үчүн мен элдер сурашат, сен туруп, мисалы үчүн жумушуңду сагындың го депчи, мен бир офис иштечимин, анан айтам да жок депчи, мен үйдө отуруп окуйм, жөн эле отурбайм деп, тренингтерди окуйм, өзүм иштейм деп айтам да. Анан үйдө отурган айымдарга билим алгыла, именно ошо психология жагынан көбүрөөк билим алгыла деп айткым келет да. Анткени ошол бизди мисалы үчүн турмуш курганда деле мындай бол, тиңдей бол деп көп мындай айта беришпейт да, мындай базовый нерселерди айтышат. Анан өзүбүз билбейт экенбиз да, ошо мисалы үчүн кайынжуртка кандай мамиле кылыш керек, жолдошуңа кандай сүйлөш керек, кабыл алыш керек. Ушундай нерселерди көп билбейт экенбиз, анан психология аркылуу ошо үйрөнүшүбүз керек экен да. Ушундай нерселердичи. Сонун. Бул жактан сиздин клиенттериңиз жазып атат. Айгүл айым мага сонун разборлорду жасап, сонун результаттарым болуп атат деп жазып атышат. Анан дагы бир айткым келет да, ошол бул экинчи уровеньде окуганда менде чынында аябай чоң тоскоолдук болду да, жашоомдо сыноолор болду. Да. Анан разборлордун аркасы менен баягы өзүмдөгү болгон блокторду, негативный программа, сезимдердин баарын ушул Заткан Жусупованын жардамы менен Заткан Жусупова разбор жасап, сабак учурунда ошолордон арылдым да. Мен айтат, ойлоп калдым да, эгерде бул окууга келбесем, мен баягы депрессия, стресс болуп, канча жыл жүрмөкмүн деп. Ооба. Мен азыр ошо сыноо башыма келгенге бир ай, 1,5 ай ушундай болуп калды, бирок азыркы баягы жан дүйнөм тынч да, мындай. Сонун, Ошо мындай кийинки мындай алдыдагы максаттарыма мындай кадам таштап, азыр дүнөлөрүмдү жакшы окуп, кылмай баштадым да. Сонун. Негизи ошол адамдын баягы подсознаниясында, ичинде, жан дүйнөсүндө ар кандай негативный блоктор, сезимдер, таарыныч, капачылыктар болсо, ошол адамды артка тартат. Ошон үчүн ошолор менен иштешибиз керек экен. Андыктан айым окуңуздар, Заткан Жусупова терең ыраазычылык айткым келет. Ошол Москва менен Кыргызстандын ортосуна көпүрө болуп, ошол эл аралык академиясынын сертификатын алып, ошо көптөгөн айымдарга ошо жардам берип, алардын билим алуусуна түрткү болуп атканына терең ыраазычылык. Сизге да чексиз ийгилик каалайм, Заткан Жусупова. Рахмат Айгүл айым. Сиз дал ошол алган сексуалити курсунда бизде 5 курска Академия Мастер Разборовдун 5 курсуна доступ берилет, жана 5 сертификат дагы берилет, 5 сабактан аттестациядан өтүшөт. Ушул алган билимдериңизди айтып коет го, сен дипломуң өмүр бою сенин аркаңан чуркасын дегендей эле, сиздин ушул алган сертификаттарыңыз сизге өмүр бою кызмат кылсын, жана сизге окшогон жашоосунда эне болуп да, бактылуу эне болгусу келген айымдарга дагы чоң кызматтарын кыла берсин. Ыраазыбыз сизге. Рахмат. Алдыда дагы буюрса көптөгөн результаттарыңыз бар. Күтөбүз сиздин результаттарыңызды дагы. Рахмат Айгүл айым. Жакшы туруңуз. Рахмат. Так, бизде дагы ким чыгам деп атты эле, анда бир аздан кийин чакырсак болот. Жамиля айым чыгат деп атышкан,
Бул жактан Жамил айым даярданып турсаңыз болот, телеграмга келип, бул жакта мен сиздер менен дагы түз эфирден пайдалуу маалыматтарды берип кетейин. Келиңиздер, сурооңуздарды бериңиздер, мен сиздердин сурооңуздарга да жооп берейин. Анткени эми Инстаграмдан буйрбаптыр сиздер менен түз эфирге чыкканга. Демек, буйрукту кабыл алабыз жана сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Давайте сурооңуздарды бериңиздер, мен сиздерге сурооңуздарга жооп берейин. Бул жактан кийинки биздин талдоо чеберинин курсун бүткөн айымдарда Кудайыма шүгүр, аябай сонун результаттар жан дүйнөлөрүндө ушунчалык өздөрүн бактылуу айым сезип, мен эмне үчүн жашоом мындай, эмне үчүн тигиндей деген айымдардын баардыгынын жашоолорунда эң сонун результаттар болуп, мамилелери өзгөрүп да, өздөрүн сүйүп бактылуу айымга айланып жаткандар Кудайыма шүгүр, аябай көп. Ошондуктан результатым менен мен бөлүшөйүнчү деген айымдар дагы көп. Жашоосунда результат алып, башкаларга разбор жасап жаткан айымдар дагы абдан көп. Айымдар ушинтип бири-бирибизге жөлөк болуп, өк болуп жардам берсек, бул аябай сонун нерсе да. Келиңиздер, анда сурооңуздарга жооп берейин. Сурооңуздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Сабак боюнча кандай сурооңуздар бар? Буюрса, биздин талдоо чебери курсубуздун 8-чи потогу 1 декабрда башталып жатат. Азыртадан катталып, сиздер дагы эл аралык сертификат алган талдоо чебери болуп чыксаңыздар болот. Бизге сертификат Академия мастер разборов тарабынан беришет, мен бербейм. Анткени бул методиканы мен кыргыз тилинде которуп, Кыргызстанга алып келген 1-чи мастермин. И ошондуктан баягы эмне кылса дагы эмне кылсын деген эле, эмнени кессе дагы ким кессин деген бар го. Ошон үчүн мен өзүмдүн устатымдан жооп сурап, окуун сатып алып, анан алардын уруксаты менен, анан закондуу түрдө сертификатты ошолордон, билимди ошолордон алып берем. Бирок мен ошондо дагы кыргызчага, кыргыз тилине которуп койгонмун. Талдоо чебери курсун себеби дегенде кыргыз тилинде баары биз жакшыраак түшүнөбүз. И мен өзүм дагы бул методиканы аябай уктап атып дагы айтып бере алам. Өзүм да аябай жашоомдо көп колдонгом, жана 90% өздөштүрөсүң дегендей эле мен аябай жакшы билем бул методиканы. Сурооңуздар болсо жооп бере алам. Кандай сурооңуздар болсо дагы бере берсеңиздер болот. Так, комментарийди окуп баштадым. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дейт да. Ошол касапчы биздин талдоо чебери эл аралык мастер разборов академиясы. Ошондуктан мен именно ошол жакка сиздерди жөнөтөм, сабактарын өзүнөн аласыздар. Инна Тиляшинованын сурооңуздарды бериңиздер. Жана эмне деген суроолорду жөнөтүп жатышты айымдар бул жакка. Мен да окуп, ушул сабакты түркчө которуп, түрктөргө разбор кылганга ниет кылам дейт. Да, конечно, болот. Түрктөрдүн киносу бар, Другая жизнь деген. Именно ушул разбор жөнүндө айтылган 7 сериялуу түрктөрдүн киносун көрсөңүздөр болот. Ал жакта прям аябай сонун айымдардын 3 кыз болот. Ошол 3 кыздын жашоосунда ата-энесинин тарбиясы, алардын жашоолору, Другая жизньди айтып тургандай эле, алардын башка жашоо, алардын жашоосуна кандай таасир тийгизгендери жөнүндө аябай сонун кылып киного тартышкан сериал кылып, түрктөрдүн сериалдар укмушко. Ал жактан да разборду түшүнө аласыздар. Ал 2000 канчанчы жылы эле тартылган кино экен, биз болсо мына 21 жылы мындай методикаларды түшүнүп отурабыз да. Ойду кантип бурса болот? Ойду буруу үчүн именно ошол биздин оюбузду постоянно ойго келе берген нерсенин плюс жагын табышыбыз керек да. Эмне үчүн мен мынтип кыйнала берем деп атпайбыз биз да. Эмне үчүн мен карыз боло берем, эмне үчүн жолдошум мени сыйлабайт, эмне үчүн мени сүйбөйт, эмне үчүн мен кечке эле акчам жок боло берет деп атпайбызбы да. Именно анын плюс жагын плюска айландырганды билишибиз керек. Мисалы, эмне үчүн мен кечке карыз боло берем? Анын плюсун таба турган болсок, биз карыз аркылуу көп учурда карыздан мотивация алабыз. Мисалы, күндө жумушка барып иштейбиз. Да? Эгерде карызыбыз жок болсо, биз жумушка барбай коебуз, үйдө жатып алабыз, эчтеке кылгыбыз келбейт, жалкоолоно беребиз. Карыз болгондо окуй мен карыз төлөшүм керек деп жан талашып иштейбиз. Мисалы да, бул бир эле мисал. Демек, карыз эмне? Биз үчүн мотивация. Кайсы бир учурда бизди ата-энебиз тарбиясында деги эле жашоодо биз мотивацияны тепки аркылуу алганбыз.
тур, жаса, кыл муну, монт, тигин деп. Ошол сыяктуу эле биз азыркы учурга чейин карыз аркылуу мотивация кылып, карыз аркылуу иштеп, карызды төлөш үчүн иштеп да, карызды төлөш үчүн туруп, карыз төлөш үчүн бизнес кылышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн плюсун тапсаңыз эле, мен көрсө карыз аркылуу ийгилик жаратып жаткан турбаймынбы десеңиздер болот да. Туурабы? Макулсуздар, мени менен карыз аркылуу ким мотивация алып жатышы мүмкүн? Бул, конечно, подсознательно болушу мүмкүн. Мисалы, мен деле өзүм карызым жок кезде бизнес кылганмын, бирок көптөгөн ийгиликтерди жаратпай эле, өзүмдү укпай эле, жанталашып эле жүрө бергем, потому что наада болуп эле. Качан менин башыма 200 000 карыз, 2 миллион карыз болгондо, анан өзүм менен иштеп, башкаларга кызмат кылып, башкаларга разбор жасап, башкалар менен иштеп, анан карыздан кутулганда карасам, уже мен ийгиликтүү психолог болуп калыптырмын да. Ошон үчүн карыз дагы бизде кандайдыр бир жол көрсөтүп жаткан нерсе болушу мүмкүн. Оюбузду туура башкарыш үчүн ошол бизге келип жаткан ой бизге эмне жөнүндө айтып атат? Ошону түшүнүшүбүз керек. Кандай сабак берип атат жашообузда? Туура түшүндүрө алдымбы? Карыздан чыга албай жатам дейт да. Көрүп жадабайсың, кайра көрдүм го дейт. Разбордо эч нерсени сезбесе, эч нерсе болбосо эмне болот? Эч нерсе болбойт. Биздин сезимдерибиз дароо эле ачыла бербейт. Мен деле башында психологияны окуганда сезчү эмесмин, андан кийин постоянно иштей бергенде мээ көнөт да, анан сезимдер ачылып баштайт. Ретрит кандай жардам берет? Туура эң сонун суроо. Азаматсыз Кадырова Фатима айым. Ретрит кандай жардам берет? Сиз ретритке келгенде, сиз өзүңүздүн терең катылып жаткан болдоруңузду эстейсиз. Мисалы, сиз азыркы учурда карыз болуп жатасыз деп коеюн да. Бул бир эле мисал да. Жолдошуңуз менен мамилеңиз начар. Сиз ретритке келгенде мен сиздерге диагностика кылып, жана ошол диагностика аркылуу эмоцияңыздарды чыгарганды үйрөтөм. Денедеги болдорду чыгарганды үйрөтөм. Аны сиз өзүңүз байкабайсыз, айтасыз, ой, менде баары жакшы дей бересиз. Ал мээ бизди алдай берет. Сиз ретритте айтылбаган сөздөрүңүздү чыгарасыз, болдоруңузду эстейсиз, сүйлөйсүз, ыйлайсыз, баардыгы мүмкүн болот. Жана сизге фигура болуп жардам беришет. И биздин чыкпаган эмоциябыз, биздин денебиздеги сүйлөбөгөн, айтылбаган сөздөр биздин энергиянын 85%-ын алып кетет. Мисалы, сиз 100 000 таба турган айым болсоңуз, айына 15 000 гана табасыз. 85 000 сом ай сайын, бул бир эле айда 85 000 сомуңузду сиздин денеңиздеги чыкпаган эмоцияңыз алып кете берет. Эми элестетиңиз, бир жылда сиз ошондо 1 миллион сомду энергияны, мен азыр 100 000 жөнүндө эле кеп калтам, балки миллиондогон акчаларды алгысы келгендер бар да. Ошондо бир жылда сиз миллиондук энергияны дал ошол сыртка чыкпаган энергияларга, камалган эмоцияларга кетире бересиз. Вот, биз эмоцияларыбызды чыгарып иштегенден кийин айрыкча чоң акчага чоң ийгиликтерге фокусуңузду койсоңуз, сизге обязательно эмоция менен ретритке келип иштөө керек. Себеби дегенде сиз катылып жаткан эмоциялардан бошойсуздар. Бизде окуган талдоо чебери курсундагыларга дагы биз өзүнчө ретрит уюштуруп беребиз. Ал жакта ретрит такыр башкача болот. Аябай терең болот. Азыр Жамиля айым ретрит жөнүндө айтып кетсе болот. Жана ошондой эле ретритке келгенде мен сиздерге аябай терең иштеген практикаларды берем. Эң сонун трансформацияларды, андай ретрит, андай практикаларды сизге эч ким эч жакта бербейт. Себеби дегенде мен бул практикаларды Дубайга барып үйрөнгөнмүн, Сочиге барып үйрөнгөнмүн, Москвага эле канчалаган акчаларды, канчалаган энергияларды жумшап үйрөнгөн ретриттеги практикаларым менен мен сиздер менен бөлүшөм. Ретритке барсак болобу да? Конечно, ретритке барсаңыздар болот. Азыр комментарийге ретрит деп туруп телефон номериңиздерди жазсаңыздар, же эфир бүткөндөн кийин записти көрүп жаткан болсоңуздар, анда мага жеке катка, директке ретрит деп туруп номериңиздерди калтырсаңыздар, сиздер менен менеджерлер байланышат дагы, сиздерди 7 ноябрдагы ретритке катталууга жардам беришет. Ретриттин баасы 6 000 сом, баалуулугу 25 000 сом. Ал эми талдоо чебери болууну каалап жатсаңыздар, анда талдоо чебери деп туруп телефон номериңиздерди калтырсаңыздар, сиздер менен менеджерлер байланышып, рассрочка алганга толук жардам беришет.
мен эмоциямды чыгара албай жатам. Эмоция чыгаруу үчүн ретритке барам. Ретритке барам да, конечно, ретритке барыңыз. Ал жактан биз сиздерге көрсөтөбүз. Аялдар каяктан кантип энергия алса болот? Вот именно аялдар каяктан кантип энергия алса болот? Биз талдоо чеберинде мен сиздерге терең кылып көрсөтөм. Жана ошондой эле ретриттерде дагы көрсөтөм. Азыр түз эфирден сиздерге кантип каяктан энергия алганды мен, конечно, баарын көрсөтө албайм. Мисалы, бүгүнкү эле мамилеге жасаганда кантип энергия, кантип сезимдерге, жылуу сезимдерге ээ болгонду көрдүк туурабы. Ретрит канча сом болот дейт? Ретрит 6000 сом, негизи баалуулугу 25000 сомдон деп айтсак болот. Карыздан чыга албайтам. Да, эмне үчүн карыз болуп жатасыз? Качандан бери карыз болгонсуз? Себебин тапсаңыз болот. Ал үчүн, конечно, иштөөңүз керек да. Ооба, карыздан чыга албай жатам да. Так, келиңиздер анда биздин талдоо чебери 7-чи потогунун катышуучусу Жамиля айым Таластан катышкан. Жамиля айым бүгүнкү күндө дагы эң сонун разборлорду жасап жатат. Окуучуларымда результаттар болуп жатат. Андыктан Жамиля айымды түз эфирге чакырсак. Келиңиз, Жамиля айым. Видеоңузду күйгүзүп, бизге түз эфирге чыксаңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз, точкаңызды, максатыңызды, ниеттериңиз менен, результаттарыңыз менен кандай разбор жасап атасыз? Алдыда пландарыңыз кандай, бөлүшүп кетсеңиз? Рахмат. Барыңыздарга кутмандуу кеч. Менин атым Жамиля. Мен өзү Таластан болом. Анан эң биринчи эле мен Бысмылда дегенде эле ошо подружкамдын сунушу боюнча трансформация курсун окудум. Аябай жакты мага. Мен өзү йогадан инструктормун. Анан медитацияларды аябай жакшы көрөм да. Мага аябай жүрөгүмө таасир берди ошолор. Анан экинчи окууда ошо силердин курсуңар жашоо өзөгүндө дагы жакшы результаттарга ээ болуп, мен 7,5 приз алдым. Это баягы неме Таластан ысык салам деген мен ким десе деп. Ким жашоо өзөгүндө окуган болсо, күндө Таластан ысык салам Жамиля деп жазып турган айым ушул айым. Да. Ниет кылып талдоо чеберине 7-чи потокку окудум. Ошол жерден таң калыштуусу жашоо өзөгүндө трансформацияда ниет кылыш керек дегенен ошол нерсени үйрөнүп, анан болбоду мен деген окуш керекмин, мен окуйм, баары окуйм. Мен акча жөнүндө ойлонбойм, мен окуйм деп отуруп, ошол акча чын эле өзү эле келип калды да. Кантип келген байкаган жоксуз. Азыр мен өзүм таң калып атам да, ошого чын эле бул иштейт турбайбы депчи. Анан аябай сүйүндүм ошол окууга окуп алганымачы. Анан мен бул окууга чын эле өзүм изденүүдө жүрүптүрмүн да. Ошо канча, азыр 56-га чыктым. Ошол изденүүлөрдө жүрүп туруп, оказывается, Кудай мени ушул немеге направить этиптир да, багыттаптыр да. Да. Неме өзгөрткүм келген да, 100%ке. Анан силер жөнүндө айтып кетейин. Ызаткан айым, мынакей жөнөкөй эле кыргыздын кызы болосуңар, бирок ошо жашоодо өзүңөрдүн ошо бизге окшогон эле аял сыяктуу болуп, көйгөйлөрүңөрдү чечем деп Россияга барып, билим алып, анан кийин сөз жок, ошол мага окшогон айымдар дагы жакшы жыйынтыкка чыксын, өзүнүн жан дүйнөсүн тапсын, бактылуу болсун деп максат коюп, ошол билимге менен айымдар менен бөлүшкөнгө мен аябай ыраазымын да. Негизи силер жөнөкөй адамсыңар, ошо аял затын күзгүсү десем деле жаңылышпайм. Мен силерге ыраазымын. Рахмат. Андан тышкары дагы неме, азыркы заманда интернет булагы болбосо, интернет булагында сен болбосоң, демек сен жоксуң деп коет да, сен эч кимсиң депчи. Анан бул курста бизде ошо
реклама кылганды да үйрөткөн. Силердин продюсерлер болот. Курсташтарга да ыраазычылык билдиргим келип кетет. Ал өзү цифровая психологиянын жетекчиси, андан тышкары аябай изденген адам, бышык, ушундай ачык, тарс сүйлөгөн. Ошого да ыраазычылык билдиргим келип атат. Анан куратор, биздин куратор Элина болду. Өтө токтоо, мындай мудрая женщина десем деле жаңылышпайм. Жүзү жарык, боорукер, колунан баары келет. Ошого да ыраазымын. Анан көптү көрсө көл болот демекчи дейт го. Ошондо бул аябай чоң эмгек, ушундай команданы, системаны алып келген нерсе, бул чоң мээнет да. Анан кийин ошого ыраазымын. Сиздерге ошо жараткан, ошо бизге канча берсеңер, кичине берсеңер да ошону 1000 эсе, миллион эсе силерге неме көбөйтүп берсин. Рахмат. Анан ушул 7-чи потокто биздин неме талдоо чеберинде биз 12 айым окудук да. Анан эң таң калыштуусу, булар дагы изденген адамдар экен да. Мен ошону байкадым да. Баардыгы эле ошо изденген, мындай көйгөйү бар адамдар экен да, ошолор чогулуп алыптыр да. Бирок мындай карап турсаң, кайра ошолордун жан дүйнөсү аябай таза экен, чынындачы. Ушунча болду көтөрүп жүргөн адамдардын жан дүйнөсү таза болот окшойт, чынындачы. Анан ошол эле курста ошол 12 айдын ичинен результаттарды көрө алдык да биз өзүбүзчү. Мисалы үчүн бир айым мына бизнес ачты, жаңы Мадина сүйлөдү го, тоже Сталакта. Бир оштон келген Акмарал айым болсо машиналуу болду, жок жерден эле өзү таң калып. Өзү таң калып атабы? Ооба. Наргиз айым Чуйдан, ал болсо неме күйөөсү белекке квартира берди. Бул өтө сонун мындай неме да, кандай десем, жыйынтыктар да. Ошону биз көрө алдык да. Анан кийин мен ошол курсташтарыма да ыраазымын. Ушулар менен чогуу окуганыма. Биздин немебиз андан ары түгөнбөйт. Биз ретритте уюштура алып атырык. Буюрса болот деп ойлойм. Анан не демекчимин? Точка А деп го. Точка А деген бул эмне? Бул точка А менин мурунку жашоом да, мындайча айтканда. Ошол көйгөй, боль, проблема, изденүүнүн баары ошонун ичинде да. Мен андай талдоо чеберине келгендеги Жамиля айым кандай эле? Анан эми неме деп коет го, аял жакшы, эр жакшы деп коет го. Ошол макалдын маанисин мен ушул окуудан кийин түшүндүм да. Көрсө, аял өзүн сүймөйүнчө, өзүн өзгөртмөйүнчө тегерегин да өзгөртө албайт экен, күйөөнү да өзгөртө албайт экен да. Мен качан мен өзүм өзгөргөндө, анан кийин жолдошум өзгөргөнүн көрдүм да даана. Ооба, күндө болуп атат ал нерсе, күндө болуп атат. Мага таң калыштуусу ушул болду да. Анан неме ошол курсумда биз дагы эмне жыйынтыкка келдик. Точка Б'да мен эмне болдум? Мен 2 айлык окуудан мен эл аралык 2 сертификатка ээ болдум. Именно ошо амбассадордун колунан алдым. Ошол кубанычтуу болду. Именно видеолорго 1 жылга доступ алдым. Мен Тлеашанын өтө мудрая аял экен. Ошол окууну жараткан жөнөкөй адам болбойт да, чынындачы. Ошону көрө алдым да. Дагы ошо 1 жылдын ичинде дагы өзү сиңирип неметебиз деген ойдомун да, ниеттемин. Анан ошо жолдошум менен мамилем оңолду. Көрсө ал мен түшүнгөн эле адам экен да. Мени кабыл алган эле адам экен. Мен өзүм эле нааразы болуп эле жүрүптүрмүн да. Анан мен бул курстан да эмнени таптым? Мен миссиямды таап алдым. Мен кафе ачып да жүрдүм, мугалим да болуп иштедим. Баардык нерселерди далбастап неметип өттүрмүн да. Көрсө мен ошо чын эле аялдарга жардам бериш керек экен да. Ошол жашоодочу. Жан дүйнөңүзгө жагымдуу сабак, Анан кийин максат боюнча мен ушундай башым айланчу да. Азыр мен үчүн мындай ясность болуп калды да. Оказывается, монтип иштеш керек турбайбы максат менен депчи. Анан мен кирешем ушул айда биз биринчи ызаткан айым бизге ушундай ишеним көрсөттү да, ушундай. Мен көбүнчө өзүмө ишенбечү экенмин да, анан кийин
Болду силер ошол жерге келдиңерби бысмылла деп. Болду силер мастерсиңер дегенде эми эле биз мастер болуп калдык го. Бысмылла дегенде эле биринчи кирешеш 500 сомдон болду ар бир разборубузга. Анан уже азыркы учурда уже 2000ден болду. Биз өзүбүздүн баалуулугубузду билдик да, өзүбүздүн күчтүүлүгүбүздү билдик. Чын эле колубуздан келерибизди билдик, ишендик. Анан бул жерде сезимдер основной роль ойнойт экен чынында. Биз вообще эле мындай катып калып туруп да, ачыла албай элечи. Анан ошол нерсени мынакей ызаткан айым ыраазычылык силерге ошону ача алдыңар. Ар бир жан дүйнөнү ачкан кыйын экен. Биз өзүбүз разбор кылганда көрүп атырк да. Баягы мындай башкача болуп калат экен адамдын жүзү, душасычы. Да. Прям бетинен көрүнөт да душасы мага. Да. Мен ошого аябай таң бердим да. Анан эмне демекчимин дагы бул жана ретрит боюнча айтып кетейин. Ретрит деген бул аябай сонун нерсе экен да. Мисалы мастерлердин ретритин айтыңызчы, кандай болду сизге? Мастерлердин ретритинде женская энергия боюнча болду, мага аябай жакты. Келгенде результат да жакшы болду дейм. Мен энергия ачылды дейм. Да. Ошону даже ошо жолдошум сезди да. Анан кийин көрсө биз өзүбүздү эле мынтип неме канчалык жазай берсең ошончолук ачылат экенсиң да, ошончолук бактылуу болот экенсиң, ошончолук мындай өзүңдүн аялдык сезимиң ойгонот экен да. Аябай жакшы болду, ретрит мага аябай жакты. Ар бир практикасы өзүнчө эле бир мындай кандайдыр бир тоодо омкоргондой болот да, жан дүйнөңчү. Бүтүн чыгарып алып салат да, көрүнө чейин, бойго чейин. Бирок бул кандай десем, бул 56 жылдан бери бул нерсе менде жүрдү да. Муну бир эле ретриттен кетире албайт экенсиң, улам иштейт экенсиң. Мен өзүм азыр туруп эле неме диагностика жазай калам, туруп эле разбор жазай берем өзүмө. Эч кимдин көз каранды болбой калдыңыз. Ооба, мен өзүм мындай уже жашоого башкача көз караш менен карап атам да. Анан эмне демекчимин, бул жерде айымдарга век живи, век учись деп коет го. Мисалы үчүн билимдүү адам миңди жыгат деп коет да. Мен ошо азыр 56-га чыксам деле мен дагы деле билим алам деген неме максатым бар да. Токтотпойм, мага бул даже аздык кылат. Биз ошо сертификат алгандан кийин менде мындай ощущение болду да. Я не хотела завершать это обучение. Жан дүйнөм против болду да ошогочу. Да, бүткөн жок, дагы да алды да. Неужели все, деп атам да, неужели все? Нет, такого не должно быть депчи. Анан ошол билим алыңыздар, обязательно бул билим деген кандай десем, мен жаңы төрөлдүм деп атпайм, жаңы төрөлдүм, мен ушунча жыл жашасам да мен жаңы төрөлгөндөй болуп атам. Ар бир айымга ушуну каалайм. Почему бы нет? Эмне үчүн ошондой билбеген жашоо менен жашаган кызыксыз деле да. Бул билим алуу деген бул саякат экен. Мен ушул саякатка түштүм. Сонун. Анан кийин мен жан дүйнөмдүн тынчтыгын таптым бул жерден. Анан кийин жараткан берген ушул дүйнөдөгү жашоонун баалуулугун билдим да. Ушундай аябай билдим. Ата эненин бир туугандын баптын билдим. Өзүм жана айлана чөйрөмдү баалай билдим да, ким кандай экенин. Уже жана кыргызда айтып коет го, кара акты ажырата бил депчи. Ошону даана көрөгөч болуп калат экенсиң да, даана көрүп калат экенсиң. Анан менин оюмча ушул бул жашоо бул белек экенин түшүндүм. Да. Ушул жашоо. Анан кийин ошол эле учурда ушул жашоо сабак экен. Конечно. Анан Кудайдын сабагы экен да. Неме деп коет да, Кудай кандай жол тандасаң, ошол жолду көрсөтөт деген неме бар да. Мен ушу сөздү деги унутпайм да. Барыңар жазып алгыла деп койдум. Инсайт да. Кудай кандай жол тандасаң, жараткандын буйругу.
ошол жол сага көрсөтөт. Да. Ооба, мынакей ошол жолду мына Кудай узаткан айым аркылуу көрсөтүп атат да мага. Мен ошого ыраазымын. Обязательно окуңуздар. Бул эч качан жалеть этпейсиңер да мындай. Бул өтө чоң белет чынындачы. Бул бул жактан да, бул жактан бир суроо болуп, мен жакын адамдарга болгон таарынычтардан арыла аламбы дейт. Ооба, арыласыңар. 100%. Да, сизде ошондой болду беле келгениңизде? Таарынычтарыңыз бар беле жакын адамдарыңызга Бар мисалы? болчу. Жакын адамда мени ошо бир туугандарыма неме таарынып жүрүп турум да менчи. Мени неме кошпойт, мени минтпейт депчи. Мен ошого почти 3 разбор жазаттым. Ошо 3 разбор жазатканда эң аркысында өзүм эле курсташым жазап берди. Ошондо прям түпкү канчалык көп жазасаң ошончолук түпкү тамыры чыга берет экен да. Ошону көрсө менин атамды кабыл албаган үчүн мен бир туугандар мени кабыл албаптыр да, анткени мен атама окшош экен. Ошол нерсе выясняться эткенден кийин прям как туман бүткү чыкты да. Сон болуп калды. Сон болду. Анан сиздерге обязательно неме катышкыла болот. Да, сон. Анан бул жерде дагы жакшы мүмкүнчүлүк, бул жерде өзүң үчүн деле окусаңар болот, Талдоо чейриндей деле окусаңар болот. Бул жерде главное неме кадам кылыш керексиңер да өзүңөр үчүн. Өзүңөрдү мындай сүйбөсөңөр дагы ошол кадамды кылсаңар, анан кийин өзүңөрдү сүйүп каласыңар мындайча айтканда. Анан жашооңорду 100% өзгөртө аласыңар. Мен ошол жашоомду 100% өзгөртпөсөм да, мен кирешемди айтпай калдым, же айттымбы? Жок, айта элек, суммасын айтыңыз. Кирешем мен ошо азыркы учурда башында 500төн баштаганбыз разборду, анан кийин 2000ге чыкты. Азыркы учурда ошо 20.000 мен таап алдым да чисто, нак. Практикале учурунда. Да. Практикале учурунда, прям практикале учурунда. Анан мага дагы ошол акчалар аябай оңой келди да, ыраазычылык менен. Мен ошо адамдардын жүзүнөн көрдүм да ушундай. Мен ошолорго врач сыяктуу болгонун сездим. Пайдалуу болуп атканыңыз да? Да, конечно. Анан кийин эмне демекчимин? Мен аябай ыраазымын сиздерге. Дайыма таазим кылам, күндө эртең мен ыраазычылык билдирем. Биздин ошо сыймыктуу мугалимдер, Ызаткан Бузулова, продюсер Кундуз Таштанова, куратор Элина Айым жана силердин командаңар полностью. Ошолорго чексиз ыраазычылык, аябай жакшы уюштурулган да бул система. Мен ыраазымын, мен силер менен сыймыктанам. Ошо бар болуңуздар. Актылуу болуңуздар. Рахмат сизге. Дагы жарата бериңиздер ийгиликтерди. Жарата бергиле. Мен сөз жок окуйм. Эмне кутула албайсыңар деп коем. Да, конечно, биздин эшигибиз сиз үчүн дайыма ачык. Рахмат. Да, билим бизде абдан көп. Каалаган учурда келип билим алсаңыздар болот, конечно. Рахмат. Комплекс болчу да, монтип экранга чыгып сүйлөй албачымын. Азыр спокойно эле, да. Профессионалдардай болуп эле чыгып атасыз. Сонун. Азаматсыз. Рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Күчтүү, таластагы күчтүү маселелерден болуңуз. Рахмат сизге. Рахмат, жакшы туруңуз. Чоң рахмат. Өзүңүзгө окшогон айымдарга абдан чоң пайдалуу эфир болду. Пайдалуу отуздарыңыз менен бөлүштүңүз. Мисалы көпчүлүгү айтышыбыз мүмкүн да, болду уже мен мисалы 40-ка чыктым, 50-ге чыктым, болду уже менин жашоом бүттү дегендер бар да. Уже болду дегендер бар. Андыктан айымдар биз канчага чыкпайлы. Биз ошончолук окуп билим алсак, биздин мээбиз постоянно иштеп турса, эң кызыктуусу биз карыбайбыз дагы экен да. Мээ менен дене. Жамил айымды көрдүңүздөрбү? Бир жагынан йога менен, йога жактан мастерген, денеси менен иштейт. Экинчи жактан постоянно окуп билим алып турат. Ошон үчүн сулуу, жап-жаш бойдон да.
айымдар, ошон үчүн сиздерге дагы ийгилик каалайм. Сиздер да окуңуздар, билим алыңыздар. Биздин билимдүү айым бул биздин үй бүлөнүн келечеги экен, мамлекеттин келечеги бул билимдүү айымдар экен. Ошон үчүн айымдар биз биринчи кезекте аң сезимдүү болушубуз керек экен. Так, давайте сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен да экранда сүйлөй албайм дейт да. Өзүңүздүн тоскоолдуктарыңыз менен иштегенден кийин бизге окшоп сүйлөп бүтүп токтото албай каласыз өзүңүздү. Да, таарыныш боюнча жообуңуздарды алдыңыздар, Вот, ошентип биздин талдоо чебери курсубуз башталат. Эң башкы жаңылыктарды айтып кетейин сиздерге. Эртең биздин акыркы түз эфирибиздин акыркы күнүбүз. Эртең ким канча акчага разбор жасады, ким канча акчага диагностика кылды, кимде кандай ийгиликтер болду. Эртең итогун чыгарабыз. Мага продюсер бүт тизмени берет. Анан албетте түз эфирде сиздер менен биз эң биринчи, эң көп акча тапкан, эң көп ийгилик жараткан айымдардын, мырзалардын арасынан биз эмне кылабыз? Сиздерди түз эфирге чакырабыз. Анан албетте бир жолдомо талдоо чебери өзүм үчүн курсуна бир жолдомо ойнотобуз эртең. Андыктан эртеңки эфирге сөзсүз түрдө келиңиздер. Анан албетте эртең мен сиздерге дагы да сонун разборлорду жасаганды дагы да үйрөтөм. Ушул разборлорду үйрөнүп алып, сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарда үйрөнүп алсаңыздар болот. Анан дагы да тереңдетип окууну кааласаңыздар, анда пожалуйста биздин 1 декабрда башталган талдоо чебери өзүм үчүн жана дагы бир тариф талдоо чебери VIPке катышып, сиздер дагы профессионалдуу мастер деген бир кесипке ээ болсоңуздар болот. Бирок өзүм үчүн да албетте сиздер башкаларга акчага разбор жасай албайсыздар. Бирок VIPте өзүңүздөргө дагы анан башкаларга дагы жасасаңыздар болот. Ыраазымын айымдар, мырзалар, биз менен 2 күндөн бери 2,5 сааттан чогуу болуп жатасыздар. Сиздерге чексиз ыраазымын. Сезимди кантип ачабыз, жооп берип коюңуз дейт. Сезимди ачыш үчүн өзүңүз менен көбүрөөк практикаларды жасаганыңыз жакшы. Анан вот разборго катыша берсеңиз эле сезе албагандар сезип калышат. Биринчи күндүн сабагын көрсөк болобу да, конечно, көрсөңүздөр болот. Менин Instagram баракчамда кече биринчи күн аябай үзүлүп атып, бөлүнүп атып сакталган. Бирок башынан баштап эле көрсөңүздөр болот. Так. Мен тоскоолдуктарга жеңилип, өзүмө келе албай жүрөм дейт да. Тоскоолдуктар менен дагы иштесек болот, ага дагы разбор жасасаңыз болот. Акчага разбор кылалычы. Мен бүгүн сиздерди түз эфирге чакыра албайт экенмин, тилекке каршы. Себеби дегенде бул жакта өзүңүздөр көрүп аткандай эле кайра үнү чыкпай калып атат Телеграмдын. Эртең дагы аракет кылам түз эфирге чакырганга, Да, ниет кылам дейт азаматсыздар. Талдоо чебери боюнча толук маалымат алуу үчүн номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Комментарийге жана жеке катка сиздер менен менеджерлер, кураторлор байланышат дагы, сиздерге толук маалыматтарды беришет. Сиздер менен 2 күндөн бери эртең дагы мен Заткан Жусупова талдоо чебери 2021 жылдан бери жана ошондой эле Мастер Разборов азыркы учурда Москвада жана Бишкекте 2 жакта окуган магистрант психологмун. Мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазымын. Мен сиздер менен жашоодо результат берген жана илимий жактан далилденген билимдерим менен бөлүшкөнгө даярмын. Андыктан алыңыздар, ачык болуңуздар, келиңиздер. Так, биринчи ретритте өзгөрүү болобу дейт. Эгерде сиз кааласаңыз өзгөрүү болот. Эгерде сиз мага результатты Заткан Жусупова берет десеңиз, анда мен айта албайм. Себеби дегенде өзгөрүүнү бир гана сиз каалап келесиз, а мен сизге курал гана берем, айтып гана берем. Эгерде сиз ишеним менен жасасаңыз, конечно, болот. Бизде 4-чү стадиядагы онкология менен ооруп жаткан айым 1 айдын ичинде таң каларлык результат жасады. Эмнеге? Анткени ал ушунчалык жашагысы келип, ушунчалык өзгөргүсү келип келди. 4-чү стадиядагы онкологиянын результаты салмак кошуп, чачтары сонун болуп, аппетити сонун болуп, 20 метрге баса албаган айым уже канча километрге басып атат, а сиз ден соолугуңуз таптазасыз. Конечно, болот да.
Бүгүнкү сабакта, конечно, сакталат. Мен барыңыздарга ыраазымын. Анда сиздерди эртең кечки саат 8-де күтөм. Түз эфирден, Инстаграмдан, Телеграмдан. Мен биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн сиздерге чексиз ыраазымын. Эртеңки сабакка чейин результат жасап келиңиздер. Разбор жасаңыздар, өзүңүздөргө жасаңыздар, мейли башкаларга жасай албасаңыздар, тартынсаңыздар да. Ушул денедеги ооруларга жардам берүү кызыктырат да, конечно. Эгерде өзүңүзгө жардам берсеңиз, башкаларга дагы жардам бере аласыз. Жеке курс канча болот дейт. Канча болот. Да, жеке курс боюнча дагы жазыңыздар. Бизде, менде биодо, Инстаграмда дагы номер бар. Менеджерлердин номери, кураторлордун номери, ошол жактан толук маалымат алсаңыздар болот. Ретрит качан болот? Ретрит 7 декабрда болот. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 9-га чейин болот. 12 саат болот. Алыстан келсеңиздер, ал жакта жатсаңыздар болот. Канчада башталат эфир? Эртең саат 20:00 башталат эфир. Ретрит 7 декабрда, баасы 6000 сом. Талдоо чебери курсунда сертификат менен окуйм десеңиздер 150 000 сом. 2 ай бою окуйсуздар, эң сонун результаттарды аласыздар. Ал эми өзүм үчүн окуйм десеңиздер 50 000 сом болот. Ыраазымын барыңыздарга талдоо чебери болууну каалайм. Рахмат, барыңыздар, жакшы туруңуздар.